Muhammad aleyhi ve sellem. Ey momundar namaz dindin tiregi dep aytkan. Amaldar niyetke jaraş eken hakikatta. Adaldu amal kıl epende adaşpa. Tobo kıl ayık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed elçi kılgan Allah'ım. Hey momundar barınar Allah talaga. Momundar siler tobo kılgıla, Allah'a tobo kılgıla. Barыңыздарга амандык тилеп, рахмат айы Рамазан берүүбүздү баштамакчыбыз. Тилеген тилегиңиздер, ойлогон максаттарыңыздар Рамазан айында ишке ашсын. Рамазандарга Кудай Таала жеткирсин. 18 миң ааламды бир жараткан бир Аллах, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан бир Аллах. Aalам жашап турсун деп күн жараткан бир Аллах, алмаштырып күн менен түн жараткан бир Аллах, акындарга шайырлык үн жараткан бир Аллах, коос болуп турсун деп түр жараткан бир Аллах, берекенин баарысын жерде кылган бир Аллах, жерден бери ырыскы пенде кылган бир Аллах деп биздин жеңи жок баштаган акындарыбыз Кудай Тааланын жалгыздыгын таанып, динден алыс болушкан эмес. Бүгүнкү темабыз акындардын жан дүйнөсү жөнүндө болмокчу. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Улуу Рамазан айыңыздар менен тилеген тилегиңиздер кабыл болсун. Биздин ата-бабаларыбыз дагы анын ичинде улуу акындарыбыз дагы динибиз жөнүндө, дилибиз жөнүндө, тилибиз жөнүндө, өлкөбүз, элибиз жөнүндө ырдап кетишкен. Этеги жок, жеңи жок, чапан чыгат дечү эле, атасынан баласы тапан чыгат дечү эле, 1-2 деп санаган тыйын чыгат дечү эле, агасынан иниси кыйын чыгат дечү эле деп Калыгул Арыстанбек бабаларыбыз айткандай, бүгүн Рамазанда актаңда якын, Аллага жакын, жакшы көргөн баары айтылуу туткучу баалы. Салам алейкум. Алейкум салам. Алы мырза орозон учурунда толгонуп, ойлонуп жүрсө керек деп ойлоп атам. Рамазандагы таасирлер кандай болот, кандай өтөт быйылкы орозоңуз?
Рахмат. Биринчиден жалпы орозо туткан, орозо кармаган мусулмандардын баардыгынын орозолору кабыл болуусун тилейм. Бизде март айынын ичинен баштап эле карантин болуп, үйдө жатып, анан орозо келип, орозодо ачка олтуруу ого өтөр адамдын аң сезиминин, ой жүгүртүүсүнүн өркүндөшүнө шарт түзөт экен. Чыгармачыл адамдар үчүн бул өтө керектүү нерсе экен. Үйдө олтуруп алып, бекер олтурбай, китеп окуп, мурда жөн эле окуп кетип берген китептерди же убакыт келдиби, маңызын түшүнүп, аңдап, керектүү сөздөрдү ары гүлгө конуп, бал чогулткан сыяктуу чогултуп арасынан ушинтип окуй баштайт экенсиң. Ан сайын убакыттын өтүп баратканын, ан сайын баягы суктандырат көчөдөгү жаштардын сеникинен өмүрү көп экени дегендей, аятта өтүп кеткен өмүрдө эмнеге ушуларды кылган жокпуз дегендей бир ой толгоолорго келтирип, кишини бир толгондурат экен. Демек ушунусу менен чыгармачыл адамдарга өзгөчө дагы кызыктуураак болуп атса керек деп ойлойм. Мен үчүн ушундай. Болсун. Алыкул Осмонов атабыздын ыры бар да. Мен нан жебейм, алдан тайып турганда, мен суу ичпейм, таңдай катып курганда. Ушуну окуп атып мен мындай жакшы күмөндө калдым да. Алыкул атабыз ушу орозо кармаган болуш керек. Ошону ошол доорду айта албай айландырып музыкага деп койсо керек деп мен баягы ойлоп калам да. Муну айтып аткан себебим, биз төкүм акындар сыймыктанган улуу акындар бар да, Токтогул, Жеңижок. Сиздин оюңузча ошол доордогу Рамазандар кандай өткөндү ойлойсуз? Ырларында бар, дин жөнүндө айткандары бар. Ошол эле динге каршы да сөздөрдү колдонтуруп койгон сайыр мезгилинде ушулар бар. Негизи ушу көз карашыңыз кандай? Туура айтасыз. Кечеги эле Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармасынан эле бирди алып карасак, Гүл сары атты мындайча айтканда ат кылып, же алгатып, же бычтырып деп коюшат, тукумсуз кылып коюп атпайбы? Ушул жерде Чыңгыз атабыз өзү айтып атат. СССРдин доорунда мындай нерселерди ачык айтуу мүмкүн эмес болгондугуна байланыштуу 38-жылкы репрессияны тукумсуз кылууну, тукум курут кылууну ушул атты бычтыруу аркылуу айткым келгенди. Демек Чыңгыз атабыздын өзү айтып аткандай, ал заманда көп нерселер айтылууга мүмкүн болбойт. Айтылса дагы китепке чыкпай, жарыкка басылбай, канча жерде калып атпадыбы? Ошол эле маалда Токтогул атабызды карайлы. Бул киши эң чоң шүгүр кылуучулардын бири болгон экен. Сибирге айдалып, 10 жылдан ашык Сибирде сүргүндө не деген азаптарды жылаңайлак Сибирдин суугунда карагай кыйып, ошончо жерден жол арбытып келсе, апасы кайгыдан ыйлай берип, эки көзү көрбөй сокур болуп калды. Келинчеги башка турмуш куруп кетип калды. Кичинекей баласы топчубай чарчап калды. Азаптын үстүнө азап, кайгынын үстүнө кайгы болду. Ошону алдынан коргоол акын чыгып, угузуп баласынын каза болгонун айткандан кийин бир сыйра ыйлап барып туруп анан алтындан саат бурама, азапты менден сураба, күмүштөн саат бурама, күйүттү менден сураба деп айдалып кетип болуштан азапты көрдүм орустан, тутулуп кетип болуштан тозокту көрдүм орустан деп ырдап келаткан жерлеринин бардыгын айдалып кетип болуштан агайын таптым орустан, тутулуп кетип болуштан тууган таптым орустан деп СССРдин заманында оңдоду. Андан кийин ушул ырдын эң аягында мынтип айтып атат. Өкүнбөйүн өткөнгө, кейбейин кеткенге, ыраазымын Кудайга айланып аман жеткенге деп. Ушунча азаптын үстүндө туруп, кайра дагы наалып, Кудайга наалат айтуу ийбей, тескерисинче Кудайга шүгүр келтире алган, ыраазычылыгын айта алган, бул не деген жүрөк деп таң каласың. Токомдун тарыхы эле адамды канчалык бир тарбияга алып келип койгон. Алып келип коет. Ошол эле маалда
ошол ырларынын бизге жетпей бурулуп кетишинин өзү эле биздин ата бабаларыбыздын кандай ошол ыйык жолду карманып келаткандыгы бурмаланып отуруп бизге туура эмес жеткендиги бар. Ошол эле маалда бизде көп мисал кылып айтып жүрөбүз. Жеңи жоктун ырында нур жараткан бир Аллах, ырдасын деп акынга тил жараткан бир Аллах деген жерлердин баардыгын дүнүйгө деп которулган. Демек биздин ата бабаларыбыз дагы, улуу акындарыбыз дагы бул каада салт менен улуу диндин өрнөктөрүн чогуу айкалыштырып ала жүргөндүгү мени ишендирет да. Бизде Арыстанбек бабасында көп китептери ошол баягы ырлары, жеңи жоктун ырлары арабча тамга менен жазылган үчүн өрттөлгөн, жоголгон. Бул дагы бир бизге акындардын алып келаткан диндеги түшүнүктү жок кылуу максаты болгон да. Кудай буйруса биз дагы бизден кийинки урпактар дагы өтүп кеткен улуу акындардын ачылбаган сырларын ачабыз го деген тилектерибиз бар. Эми кыяматка чукул ким болбосун иманды кармаган чокту кармаганга барабар деп пайгамбарыбыз айткан экен. Сиз менен биз кээде бир Кудайды улуктап ырдап калабыз. Аны жактырбагандар бар, жактыргандар бар дегендей. Ошондой сөздөр чыкканда сиз кандай мындай ойдо каласыз? Рахмат. Андай сөздөр чыккан учурда башында капа болчумун. Таарынчумун. Кээде көңүлүм чөкчү. Бирок өзүм үчүн эмес, апам үчүн. Анткени ошол мага айтылган кээ бир сөздөр апама жетип калбаса экен. Апам ушуларды угуп калбаса экен, окуп калбаса экен. Апам окуп калса, балаң жөнүндө жакшы сөз угуу кандай жакшы, а балаң жөнүндө жаман сөз угуу кандай жаман. Эненин жүрөгү өтө назик болот. Мен эркек адам катары, жигит катары, балким эр жигиттин ичине ээр токумду ат барат деп бул нерселерди көтөрүп кете берем. Ошол себептен эч качан энелердин жүрөктөрүн оорутпайлы. Айлана чөйрөнүн булганычы экенин, кир экенин баарыбыз билебиз. Баардык адамда кемчилик бар, кемчилиги жок дегенде жок. Бирок ошол жерден дагы жакшы нерсени көрө билүү бул жакшы адамдардын гана колунан келет. Жакшы адамдар гана жакшы көз менен көрүп, жакшы сөз менен сүйлөй алат. Айлана чөйрөдө жалаң тескери пикирлерди жазгандан көрө жакшы нерселерди айтуунун өзү жакшы. Ал эми жанагы биздин ырыбыз боюнча келе турган болсок, мен жакында Расул Гамзатовдун "Менин Дагыстаным" китебин окуп отуруп, мындай бир жерин окуп калдым. Бүркүт, сенин ырың эмне тууралуу десе, бийик тоолор тууралуу дейт экен. Акчардак, сенин ырың эмне тууралуу десе, терең деңиз тууралуу дейт экен. Карга, сенин ырың эмне тууралуу десе, менин ырым кан күйгөн согуштагы өлүп жаткан тарптарды чокусам, ошол керемет тууралуу дейт экен. Анан мындай карасак, кимдир бирөө бүркүттөй бийиктикти ырдайт экен. Кимдир бирөө ак чардактай деңиздин тереңдигин ырдайт экен. А кимдир бирөөлөр ошол ырдагандарга ал жакшы адамбы, жаман адамбы карабай, согуш талаасында өлүп калган баатырлардын көздөрүн чокугандай, ар кимдин аркасын чукуйт экен, ушуну менен алек болот экен. Демек, мен карга эмесмин, балким бүркүт эместирмин, а бирок ак чардактай тереңдикти ырдайттырмын, же бүркүттөй бийиктикти, кенендикти ырдайттырмын, а бирок каргадай болуп, ар кимдин көзүн чукубагандардын катарында экениме шүгүр келтирип, кайра көңүлүмдү көтөрүп коем. Сен бүркүт эмессиң, бирок Кыргыздын арыстан мыкты акынысың, аалысың. Чыңгыз Айтматов деп калбадыңбы? Чыңгыз Айтматов каза болгондо жөнөкөй эле жүргөн бирөө үмүт эткен да. Быйыл залкарлар өлө баштады, мен да өзүм жаман сезе баштадым депчи. Анысы кандай чыгарманы да түшүнө турган адам түшүнөт. Имандын сырындагы имандаамын таткан адам түшүнөт. Бир аалымдан сураган экен, Алла Тааланын астына эмне алып барасың десе, бир чөйчөк көз жаш алып барам дейт экен. Муну түшүнгөн киши түшүнөт да. Анысы кандай бизде колубуздан келген Кудай Таалабыз бар. Кудай Тааланын астында биз дагы алып бара турган бир нерсебиз болуш керек деп ойлойм да. Коомдо үлгү болуп жүрүш да өтө оор да. Мөмөлүү даракка таш ыргыйт дегендей,
түздөнө турган адамды карай тургандагы жаштар чыдамкай болуш керек, ошону үлгү алыш керек да. Азыркы сиздин аркаңыздан келаткан жаштарга азыр коомубуз ушуга аябай суусап турат да. Акыл айткандар көп, бирок Кыргызда акындар негизи чындыкты айтып, туура жолду көрсөтүп келишкен. Кандай кеңеш бересиз? Азыр ушундай кыйшарыс заманда туура жолдо жүрүүгө, Рамазандын урматы менен айткан сөздөрүңүз периштенин кулагында болуп, таасирлүү болуп кетеби деген жакшы тилек кылып атам. Илгери бир замандар өтүптүр. Ушунчалык сөздү барктаган, сөздү баалаган, сөзгө жыга да билген, сөзгө жыгыла да билген. Сөздөн корккон. Азыр сөздүн дагы баркы кетти. Сөзгө эч ким сынбай калды, эч ким укпай калган заман. Бирок укпай калган экен деп олтура бербей, тескерисинче биз агымга карама каршы сүзүүгө аракет кылышыбыз керек. Суунун агымы менен акыр чикир дөңгөчтөр анан өлүү балыктар гана акпаса, карама каршы сууга тирүү балык гана сүзө алат. Анда биз агымга карама каршы сүзүшүбүз керек. Коомдо кээ бир адамдар бар. Өздөрү атактуу, бирок сөздөрү таасири жок. Кээ бир адамдар бар. Өздөрү дагы атактуу, сөздөрү дагы таасирлүү. Булар эмне үчүн мындай? Көрсө сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши, жүргөн жүрүм туруму төп келген адамдардыкы таасирлүү болот экен. Бир аалым айткан экен да, эң бактылуу адам ким десе, кылган иши менен сөзү бир чыккан деп. Ошону айтып атасыз да. Ооба. Ошон үчүн артыңда келаткан жаштарга, сени ээрчип аткан шакирт балдарга кээде үлгү болуш үчүн, айткан сөзүң таасир болушу үчүн, алардын көзүндө мени канчалаган көз карап турат деп дайыма сактанып, дайыма коргонуп жүрүш керек болот экен. Себеби атактуу болуш бат эле, аны кармап жүрүш мас эле. Элдин көзүндөгү адам болгондон кийин коргонуп карманат экенсиң. Анан көп учурда ушул артта келаткан балдарга ушундай кеңеш бергим келет эле. Жана бирөөлөргө үйрөтүү аркылуу өзүң үйрөнөсүң дейт. Ушул кеңештен өзүм дагы көп учурда үйрөнүп атам. Бир канатың билим болсо, бир канатың ыйман болсо, куштун кош канаты сыяктуу максатыңа жетет экенсиң. Билими бар, ыймансыз, канаты сынган шумкардай, ыйманы бар, билимсиз, туягы сынган тулпардай. Экөөсү тең максатына жете албайт. А максатка жетиш үчүн сөзсүз ушул экөөсүн чогуу ала жүрүш керек экен. Билим акылдын нуру болсо, ыйман жүрөктүн нуру. Экөөсү бириккен адамдын жүзү нурданып жүрөт экен. Демек, жаштарга ушул экөөсүн ала турган болсо, элге кызмат кылыш үчүн билим керек, а элди ойлош үчүн ыйман керек. Демек, бул экөөнү алган жаштар эч качан эч жерде кор болбойт деп ойлойм. Абдан туура айттыңыз. Азыркы көйгөйлөрүбүздүн бири ушул, эки канаттын бирдей жок болуп аткандыгысы. Бирок үмүтүбүз узун. Кудай буйрса, сизден үлгү алган көп жаштар эки канатын күйүлөп, жана сиз айткан бүркүттөй аспанга шукшурулуп учуп, мекенге кызмат кылган улуу инсандар болот деп ойлойбуз. Балыкчы келатса, Кудай буйрса, бүгүн балык жейт экенбиз да деп. Молдо келатса, бир жүрөктү ыйманга толтуруп сөздөр угат экенбиз да. Анан эки акын отуруп алып эле божуруп атышат. Аалым ыйманга келиптир, ыр угат экенбиз деп күтүп атышса керек. Эми албетте ырды комузсуз деле айтса болот. Буга бизде далилиң барбы дейт го. Далил бар. Барып акын деле комузчу ырдаган. Азыркы 20-кылымда поэзия деген дагы бир дүйнө бар. Биз ага да аралашып жүрөбүз. Ошондой ырларыңыздан болсо, элге бир айтып бербейсизби? Жарайт. Деги ырдап берейин десем, орозодо ооз ачарга жакын ыр чыкпай калат экен. Анан нан болсо ыры болот дейт го. Ооз ачкандан кийин анан ырдап баштайбыз. Ага чейин мен бул чөнтөк телефондон бир ырымды окуп берейин. Бул аалым оолуя адамдардын
бизге калтырган бир икаясын ыргайландырып койдум эле да. Ошону ар ким өзүнүн түшүнгөнүнө жараша сабак алат болуш керек. Бул адамдар өзүнүкүн бирөөлөрдүкү деп коет го, ошондой. Илгери бир болгон экен мыкты адам. Бирок Дүлөй кош кулагы укпаган. Ким сүйлөсө оозун карап божомолдоп түшүнүп көңүлүнө эч жаман ой тутпаган. Эл менен да сүйлөшө албайт. Эртели кеч эшикке да чыкпаган. Кошунасы бар эле бир. Көп жыл бою бирге жашап, жайды жайлай, кышты бирге кыштаган. Ал коңшусу катуу ооруп калганын бирөөлөрдөн уктанан. Ден соолугун сурап келүү кошуналык милдетин. Жакын туруп келбей койду деп таарынып жүрбөсүн. Барайын деп кайта ойлонот. Ооруп жатса, каруусу жок, үнү катуу чыкпаса, кыйкырам деп кыйналбайбы же кулагым укпаса? Барбай эле койсомбу деп ойго батты бир азга. Кыйын күндө маңдайында болбосом, анда мага уят да, а жок, барам, барайын, укпасам да оозуна карайын, жок дегенде көңүл улап, дем бергенге жарайын. Эмнен айтып сүйлөшөбүз, сөзүм камдап алайын. Мисалы мен, кандай досум, жакшысыңбы бүгүн дейм. Жакшы дейт да. Кудайга шүгүр дейм. Эмне ичип жеп жатасың деп тамырын тартайын. Шербет менен шорпо дейт да. Аш болсун деп айтайын. Көңүлүнө көңүл улап сүйлөйүн, анан сурап, даргериң ким дейин. Кимди айтса да ал мыкты деп ишендире үндөйүн. Деп ойлонуп кирип келди коңшусунун үйүнө. Жаткан экен төшөк салып жылуу мештин түбүндө. Акыбалың кандай деди, учураша колун сула умтулуп. Өзүн таштап жылуу сөзгө эреркеп жаман деди кошунасы ынтыгып. Укканда жок анын сөзүн. Кудайга шүгүр деди унчугуп. Бул эмнеси? Таба кылып жатабы деп коңшунун ката түштү кабак кашы тырчыйып. Эмне ичип жеп жатасың? Табит кандай? Жакшыбы деп сурады. Деп айтты кошунасы таарынгандай сыягы. Ал сөздү да иле албады абай куштун кулагы. Камдап алган сөзүн айтып, аш болсун деп сөзүн ары улады. Өлүшүмдү күтүп аткан окшойт деп кошунанын кете түштү чыдамы. Үйдүн ээси болгондон соң унчукпады, чыдады. Кайсы доктор карап жатат деп суроосун таштады. Кошунанын бүркөлдү да кабактары, каштары, Азирейил жаналгыч деп ачуулана баштады. Укпаган соң Дүлөй кантсин? Ал мыкты да, ишин жакшы аткарат, туура тандап алыпсың деп болушунча мактады. Чыдай албай кошунасы чыгып кет деп айтып ала жаздады. Сабыр түбү саралтын деп араң сабыр сактады. Макул анда, мен кеттим деп Дүлөй туруп босогону аттады. Жаны кейип үйдүн ээси жакшы бар деп айтпады. Кошуналар бак таалайга бир жеткен, бир мейизди тең бөлүшүп бир жешкен, бири-биринин оюн окуп билбестен, бул кошунам көрө албайт деп ойлоп калды илдетчен, а Дүлөй барат кутулдум деп кошуналык милдеттен. Жаман ойлоо арты барып кор болот. Жакшы ойлонгон коом дагы оңдолот. Жаман адам жөргөмүштөй тор коет. Жакшы адамдар дайым жакшы ойлонот. А сен кандай ойдосуң? Ойлонуп көр, жолдошум. Алла разы болсун. Алыкенин ырына ким кандай ойлонот? Алыкемдин ою санатта, Жеңишбек Байкуштун ою тамакта, эми ифтар боло элек алга аякта. Мен дагы элге ырга ыр менен улап коеюн. Мезгил тынбай азайтса да кубатты, адам улам болоюн дейт кубаттуу. Күндө өмүр байкалбастан жок болот, нуру өчүп батып кеткен сыяктуу. Отурганча телефонду кармалап, Куран үйрөн окусаң да тамгалап, кыпындай бир жакшылыгың унутпа, жаннаттагы жашооң үчүн арналат. Мүрзөм кийин толсун десең нур менен, намаз оку сырдаш болуп түн менен, өлүм даамы кылыч менен бөлгөндөй,
эчен кыйын тер агызып сүрдөгөн. Кечеги күн эми келбейт кайрылып, берешем бол көңүлдөрдү таң кылып, сараңдыгың сызгайлантат денеңди, кетсең дагы алтын кабыр салдырып. О көңүлүм, кейбечиң анчалык, керек эмне болбош ишке чаң салып, акмактардын мамилесин акырын ыргытып сал таштандыга алып барып. Пенде өмүр сүйөт жана сүйүлөт, бирде күлүп, бирде туруп күйүнөт, бирок билгин кандай адам экениң, кимге ашык болгонуңдан билинет. Баарыбыздын жүрөгүбүздөгү ашыктыкты жараткан Кудайга, пайгамбарыбызга кылсын. Анан жаратканга болгон сүйүүнүн учкундары андайын ата энебизге, бир туугандарга, досторго болсун. Бардык тилектер Рамазанда кабыл болот деген жакшы тилектер бар, Кудай буйрса. Анан сиздин оозуңуздан чыккан ар бир сүйлөм ырларга, ал тургай тыбыштарга Кудай Таала миллиондогон соопторду берсин. Миллиондогон инсандарга ырыңыз менен ыйманда себепкер болуп жүрө бериңиз. Баягы аалым айткандай, бийик тоонун башына кары көп, калың жаайт дейт. Баары түшүнүктүү. Сизге азыр бир убакыт берем. Ар бир мусулмандын мындай элине, жерине каалаган тилеги бар. Анын үстүнө Рамазан айында тилектер кабыл болот. Анан элибиздин сүймөнчүктүү Актаңдай акынынын дубасын уксак. Рахмат. Менин элиме болгон калуу тилегим көп болчу. Бирок аз убакыттын ичинде айтып бере албасам керек. Калганын ар бир үйдөгү ибадаттарымдын артында сөзсүз эл жерине тилек кылам. Сен элге сүйкүмдүү болгуң келсе, анда биринчи элди сүйө бил дейт го. Ошон үчүн ар бир биздин мекендешибиздин, бүтүндөй дүйнөдөгү мусулмандардын Кудай Таалам тилеген тилектеринин бардыгынын бу дүйнөсүнө дагы, акыретине дагы пайдалуулары болгон болсо, бардыгын кабыл кылсын. Орозону Кудай Таалам кабыл кылсын. Акыретте Алла Тааланын өзүнүн чыныгы сыйлыктарын алууга насип кылсын. Мекенибизде тынччылык болсун. Сизге Алла ыраазы болсун. Кудай Таала пайгамбарды сүйгөн инсандарга берген берекени сизге да берсин. Өмүрүңүз берекелүү болсун. Элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.